Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги кыргыз тили сабагын баштадык. Бүгүн биздин экинчи сабак. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мектеп. Демек биз бүгүн силер менен мектеп жөнүндө сүйлөшөбүз. Китебиңерди ачкан болсоңор, калем сабаңарды, дептериңерди даярдаган болсоңор, сабакка жакшылап көңүл бурабыз. Эмесе балдар, дептерибизди ачып бүгүнкү күндүн числосун жазып алалы. Аягон айынын 3-ү, бүгүнкү күндүн числосу, темабыз мектеп. Эми балдар мектеп деген сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзөбүз. Эсиңерге салып кетем балдар, фонетикалык талдоодо бул сөздөгү тамга жана тыбыштын санын эсептейбиз. Дептерибизге өз алдынча мектеп деген сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзүп жазып чыгабыз. Азаматсыңар, фонетикалык талдоо жүргүзүп болгон болсоңор, сабагыбызды уланталы. Келгиле балдар, бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрү менен таанышып алалы. Бүгүнкү биздин жаңы сөздөр кооз, красивый, таза, кенен. Кенен деген сөздү просторный же болбосо большой деп которсок болот. Жарык, короо, отургуч, скамейка, Жаңы сөздөрдү кайталайбыз. Кооз, таза, кенен, жарык, короо, отургуч. Эми келгиле, экрандагы сөздөргө жакшылап көңүл буруп, кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү тапкылачы. Кандай? Кенен, окуучулар, ата-энелер, кооз, бийик, короо, жарык, сонун, таза. Ойлонобуз. Кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү мени менен эми чогуу кайталагыла. Кандай? Кенен. Кандай? Кооз. Кандай? Бийик. Кандай? Жарык. Кандай? Сонун. Кандай? Таза. Демек, балдар, кандай деген суроого заттын, сын сыпатын же болбосо кандай экендигин билдирген сөздөр жооп берет экен. Ал эми башка сөздөр, бул жердеги окуучулар, ата-энелер деген сөз кимдер деген суроого жооп берсе, короо деген сөз эмне деген суроого жооп берди. Азаматсыңар, теманы улантабыз. Келгиле, эми китебибизди колубузга кармап, экранда көрүнүп турган сүрөттөрдү, бул сүрөткө карап, төмөнкү суроолорго жооп берип көргүлө. Мен силерге суроо берип көрөйүн, силер болсо жооп берип көргүлө. Сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Балдар, сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Мектеп кандай? Ойлонуп көрөз. Мектеп кандай? Кийинки суроого жооп беребиз балдар. Мектептин короосу кандай? Мектептин короосу кандай? Азаматсыңар, короодо эмнелер өсөт? Карайбыз балдар, короодо эмне өсүп турат? Короодо кимдер бар? Кимдер? Азаматсыңар, мен ойлойм, силер ар бириңер бул суроолорго туура жооп бердиңер. Эми келгиле, ушул суроолорго мени менен бирге чогуу жооп берип көрөлү. Сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Сүрөттөн мектепти көрүп турабыз. Сүрөттөн биз мектепти көрүп турабыз. Мектеп кандай? Мектеп бийик.
же болбосо мектеп кооз десек болот. Мектептин короосу кандай? Короо деген сөздү биз жаңы эле кайталадык. Двор. Мектептин короосу кандай? Мектептин короосу кенен. Короодо эмнелер өсөт? Бул сүрөткө карайбыз. Эмне өсөт? Короодо бак-дарактар жана гүлдөр өсөт. Короодо кимдер бар? Короодо окуучулар жана ата-энелер. Азаматсыңар, теманы улантабыз. Китепти ачып, экинчи көнүгүүдөгү тапшырманы аткаралы. Бизге экинчи көнүгүүдө үлгү боюнча берилген текстти уланткыла. Кана колубузга китепти кармап, экинчи көнүгүүдөгү текстти чогуу окуйбуз. Бул биздин мектеп. Мектеп 3 кабаттуу. Мектептин короосу чоң жана кенен. Биз бул текстти окуп алдык. Эми мына ушул текстти улантуу үчүн колдонуучу сөздөрдү карап көрөлү. Демек, мектептин короосу чоң жана кенен. Эми кооз, таза, гүлдөр, бак-дарактар, отургуч, ата-энелер деген сөздөрдү катыштырып улантып көрөлү. Мектептин короосунда отургучта кимдер отурат? Ата-энелер. Гүлдөр, бак-дарактар. Мектептин короосунда гүлдөр жана бак-дарактар өсөт десек болот. Мектептин короосу кенен, кооз жана таза деп улантсак болот. Экинчи көнүгүүнү аткарып болгон соң, китебибизди ачып, үчүнчү көнүгүүдөгү тапшырманы аткаралы. Бул жерде схемада берилген сөздөрдү туура туташтыргыла. Бизге бул жерде схемада берилген сөздөрдү биринчи биз ооз-эки туташтырып алып, андан кийин дептерге көчүрүп жазабыз. Окуучу деген сөзгө бул жактан туура мүчөсүн туура таап биз туташтырып көрөлү. Окуучулар. Окуучулар. Дептерибизди ачып, демек жазып алабыз. Бул сөздөрдү балдар дагы өз алдыңарча окуп, бул жерден туташтыргыла. Апа, мугалим, кыз, бала, мектеп, гүл, дарак, короо. Дептериңерди ачкыла, үчүнчү көнүгүү деп жазып, мен көрсөткөндөй кылып, туура туташтырып жазып чыккыла. Дептерибизге мына ушундай кылып жазабыз. Үчүнчү көнүгүү деп жазгандан кийин ар бир сөздү туташтырганды биз бул жердеги мындай кошуу белгиси менен белгилеп алабыз. Демек, окуучулар, апалар, мугалимдер. Калган сөздөрдү өз алдыңарча туура туташтыргыла. Эми силер менен бирге биз 4-чү көнүгүүнү аткарабыз. Сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла. Бул жерде калтырылып кеткен сөздөрдү биз берилген чекиттердин ордуна боштуктарга толтуруп жазабыз. Бул биз бүгүнкү темабыз эмне жөнүндө сөз кылдык? Мектеп. Дептерибизди ачабыз, сүйлөмдөрдү толуктап жазабыз. Кана эмесе балдар 4-чү көнүгүү деп дептерге жазып алабыз. Демек, биринчи сүйлөм бул биздин мектеп. Биринчи сүйлөмдү биз мектеп деген сөз менен толуктап алдык. Экинчи сүйлөм короо кандай? Кенен жана таза. Биз экинчи сүйлөмгө кенен жана таза деген сөздү колдондук. Калган сүйлөмдөрдөгү бош калтырылган орундуктарды өзүңөр сөздөр менен толуктап, сүйлөмдөрдү акырына чыгарып жазып чыгасыңар. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбыз дагы соңуна чыкты. Бүгүнкү сабактан үйгө тапшырма 5-чи көнүгүү. 5-чи көнүгүүдөгү сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которуп жазып чыгасыңар. Бул сүйлөмдөрдү кыргызча которобуз. Дептерибизди ачып, үй тапшырма 5-чи көнүгүү деп жазып алабыз. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө балдар.